Айгерим Расул кызына жылдын мыкты ырчы айымы наамы ыйгарылды. Соло медиа YouTube каналы уюштурган конкурста ырчы Айгерим Расул кызы жылдын мыкты ырчы айымы наамына татыктуу болду. Бул тууралуу ырчы айым өзү маалымдады. Сүйүнчү YouTube'дагы биринчи кыргыз медиа каналы болгон Соло медиа Kitchen'ин миллиондордун тандоосу боюнча жылдын мыкты ырчы айымы наамы мага ыйгарылды. Бул сыйлыкты күйөрмандарыма арнайм деп кубанычын бөлүштү ырчы. Аталган канал жылды жыйынтыктап миллиондук тандоо отчеттук иш чарасын өткөрдү. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Айпери Куби кызы макияжы жок сүрөтүн көрсөттү. Ырчы Айпери Куби кызы макияжы жок сүрөтүн социалдык баракчасына бөлүштү. Суроолор боюнча эч бир боёгу жок сүрөт. Жаңы эле бетти жууп, ал тургай крем кое элеккез деп жазды ырчы. Көрмандары ырчыга жакшы гана каалоо тилектерди жазышууда. Эскерте кетсек, ырчы Айпери Куби кызы Раян аттуу эки уулдун апасы. Ырчылыктан тышкары ишкерлик менен алектенет жана социалдык тармактагы баракчасында катталгандардын саны 1 миллиондон ашык болгон кыргыз ырчылардын бири. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Айзада Жамгырчиева мас болуп, чын эле ичкилик ичип алдыбы? Мындай суроо барына белгилүү болгон алып баруучу жана ырчы Айзада Жамгырчиевага коюла баштады. Анткенде жакында ал жеке баракчасына бир видео киргизген. Анда Айзада маска окшоп көрүнгөн эмес. Анын катталуучулары Айзада ичип алганго мас окшойт деген сөздөрдү калтырышты. Ага жооп кылып Айзада айым "Оба чайга масмын" деп жооп берген. Чындыгы кандай болду белгисиз. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Анжелика Кайраттова ушакчылардын уялар күнү да болот. Ырчы Анжелика Кайраттова бүгүн өзүнүн күйөрмандары менен түз эфир уюштуруп, алар кызыккан бардык суроолорго жооп берет. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Убакыт тараза, бирөө оюна келгенди жазып койсо, ишене калмайыңар бар. Мен кээ бир учурда гана үн какпасам, көп учурда ушул ушакчылардын уялар күнү да болот деп тим болом. Мен жөнүндө кандай ушактарды уксаңыз, жоопту видео түрүндө белгилүү сайтка берем. Бүгүн саат 17:00 түз эфир. Күйөрмандарыма белек берип, баарлашып деп билдирди ырчы. Эскерте кетсек, Анжелика Кайраттова ырчы гана эмес, алып баруучу, актриса жана продюсер катары да иш алып барып келет. Маалымат булагы Заман Чекит KG.